Кыргызстанда 1865 мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин ичинен 47си жабылды. Ал 2,5% түзөт. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Аймактар боюнча алганда Нарын облусунда 22 бала бакча, Чүй облусунда 5, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 17 жана Баткен облусунда 2 бала бакча жабылды. Кошумчалай кетсек, Ат Башы районунда 21 мектеп менен Майлы Суу шаарындагы мектептер онлайн окутууга өттү. Жалпы 200 мектеп аралыктан билим берүүдө. Талас облусунда 3 мектеп, Чүй облусунда 14, Жалал Абад облусунда 154, Ош облусунда 1 класстын окуучулары онлайн окууда. Жалал Абадтын Майлы Суу шаарында номер 1 жана номер 4 от казан ишке киргизилип, көп кабаттуу үйлөрдүн 80% жылуулук менен камсыздандырылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мындан сырткары Кыргызнефть газ ишканасы шаардын Кутманова көчөсүндөгү көп кабаттуу турак үйлөрдүн жер төлөөсүндөгү тоңуп калган таза суу системасын атайын техника менен эритүү иштерин аткарды. Жыйынтыгында жалпы 1234 абоненттин 807 абонентине ысык суу берилди. Эске салсак, Майлы Суу шаарынын аймагындагы катуу сууктун кесепетинен 12 январь күнү шаардын калкын таза суу менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураган. Шаарга берилүүчү суунун көлөмү азайгандыктан Майлы Суу шаарын жылуулук менен камсыздаган 3 от казандын жылуулук берүү системаларына толук суу келбей, жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган. Мындан соң өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Москвада мекендештерин тоногон кыргыз жарандарынан турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалгандыгын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 2023 жылдын 11 январь күнү Москва шаарынын аймагында 4 белгисиз адам Кыргызстандын жаранын автоунаага отургузуп, сабап, акчасын жана башка буюмдарын тартып алышкан. Барымтага алынган кишини өлтүрөбүз деп коркутуп, 100 000 рубль өлчөмүндөгү акча талап кылышкан. Бул факт Орусиянын Ички иштер министрлигинин Москва шаарынын Бибирево району боюнча бөлүмүндө катталып, кылмыш иши козголгон. Кармоо учурунда шектүүлөрдүн биринен тапанча жана бычак табылган. Кармалгандардын лидери Базар Коргон районунун 31 жаштагы тургуну Аза Большой каминаты менен белгилүү жаран экендиги маалымдалды. Андан тышкары Базар Коргон районунун 31 жаштагы, Лейлек районунун 35 жаштагы жана Талас облусунун ушул эле курактагы тургуну кармалгандыгы маалымдалды.